Каракол шаарында 1-июлдан баштап боз үй көргөзмөсү болуп, Кыргызстандын бардыгы чогулуп, мына 2-июль күнү жыйынтыкталып аткан учуру, биз жыйынтыктоочу бөлүгүнө дагы туш келип турган учурубуз. Анан айта кетчү нерсе, мына ушул жерде 7 бөлмөлүү боз үй, 7 дубан элим бар, кереметтүү көлүм бар, ала тоодой төрүм бар. Анча мынчабызда көрө албастык гана болбосо көз тийбесин туугандар деп, мына Кыргыздын кылым кечип келген турагы болгон боз үйгө бисмиллахиррахманиррахим деп оң бут менен аттап кирейин. Мына кандай гана керемет туугандар, мына кандай гана керемет. Бул боз үйдүн жасалганына 2 жыл убакыт кеткен экен дагы. Ананиванын мыкты усталары жасаган экен, бардыгы тең. Мына табигый керемет, мына ысык көл, айтылуу талас, ордолуу ош, байырлап келген баткен, кереметтүү жаштардын шаары аталган далайлардан баталган Жалал-Абад. Мына чүйүм менин үйүм, чүйүм менин сүйүм деп чүй. Жана таанычты күтсөң нарындан куйрук май кетпейт карындан деп нарын. Мына 7 дубан элибиз бир түндүккө биригип, ынтымагыбыз биригип, сыйырматыбыз тереңдей берсин деген жакшы бир ниет менен ушул видеону баштайын деп турам туугандар. Мына өзүңүздөр көргөндөй кандай гана керемет. Ар бир жерге барып эле бияка отуруп, мен таласка бардым, мен ошко бардым деп айта тургандай бир боз үй болгон экен туугандар. Табигый таза кийизден экен. Ассаламу алейкум айга. Өзүңүз мына суктана карап атасыз, жагып атабы боз үй? Жагып атат. Өтө керемет. Ушундай боз үй жагат да. Биринчилерден мындай боз үй мурун кийин болгон эме. Биринчилерден болуп 7 бөлмөлүү боз үй. Бул боз үйдө эми негизи мындай резиденцияга кое тургандай эле бир, конокторду тосо тургандай эле бир боз үй болгон экен да. Бардыгы тең, айтымдарынан бардыгы тең, мына табигый кийиздеринин бардыгы тең, мына туугандар. Кыргыз ата бабаларыбыз кылым кечип ушундай боз үйдө жашап келген элбиз. Бир түндүк боз үйдү бир төөгө батырып, кайра жайып, канча элди чакырган конок бейил элбиз туугандар. Мына ичинде дагы салкындык, ушундай керемет атмосфера туугандар. Бисмилла деп таластыкына бир кирейинчи. Мына ушундай кыргыз эли кымыздан ичип, кыйла жолду басып келген, коногу келсе шашып келген, касташып келсе кылычы даяр, мейманга келсе кымызы даяр. Баягы кыргыз болуп калганыма кубанам деп турган учурубуз. Бул ар бир комнатадагы идиштер комплект. 7 идиш, 7 чыныдан эт тартканга. Ар бирөө 7ден, Ар бир комнатада 7ден комплект. Бул чыныйлар эмеден, идиштери арехтен жасалган. Жаңгактын, жаңгактыкта кол жасалган эме атайын. Ушу чийлердин баары табигый, бардыгы кийиз мына. Кол жасалган, бүт кол эмгектин эмеси. Кандай гана эмгек кеткен, буга 2 жыл убакыт кетти. Анан Ананиванын мыкты усталары да керемет, мына боз үйдө кандай сонун жасалган. Мына бул дагы негизи баягы тигилиши дагы өтө бир талап кылат экен, анткени 15 киши 2 күндө тиген. 2 суткада тиктик. 15 киши, 15 киши тиктик. Бул оор эле тигиши эми. Чечилиши дагы өзүнчө 2 күнгө бараталды эле. Туугандар, мындай боз үй негизгиси өтө бир чоң эмгекти талап кылат экен. Ар бир комнатада комплект. Ар бир бөлмөдө мына 7ден бул дагы ар бир нерсесине дагы маани берилген туугандар. Жалпыңыздарга ийгилик болсун, кыргыз элинде ынтымак, ырашкерлик жана өнүгүү болсун дейлик туугандар. Мына Каракол шаары.